Oldu. Assalamu alaikum. Жалпы bir туғандар. Biz hazır Moskva şehrinde turabız. Bir amanatты дарегине жеткирүү үчүн келдик. Кутман Илим экөөбүз. Кыргызстанда элдин баары жакшы таанып окшойт. Байматов Азамат деген бала фонддун жетекчиси. Канча деген сыркооло ооруп адамдарга жардам берип жүргөн. Өзүнүн дагы эң барктуу өзүнүн убактысын баарын ошо адамдарга арнап көп чоң жумуштар кылып жүргөн адам бул, билесиздер. Ушу Москвада, Кыргызстандан келип Москвада дарыланып операция болгон кызыбыз бар. Анара кызыбыз ушу операция болду. Чоң көптөгөн акчалар ошого керектүү болуп операцияга жумшалды да. Анан ушу фонддун эсебинен Азамат өзү иштер менен келе албай, бул азыр билесиздер, жол кире өтө кымбаттап кеткен учуру болуп атат. Ошо бүткө акчалай каражатыбыз, фонд каражатын ушу аманат кылып бизди жетишип дареги менен берип кой деп жиберген экен. Кутман ошону алып келди, биз келип Анарага, анан энеси менен Алипова отурабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздарга Алла разы болсун. Мына ушу Москвада бир карындашыбыз, боордошубуз ушундай кыйын акыбалда ооруп жаткан экен. Ушу Кайрымдуу фондунун жетекчиси Азамат Байматов акебиз ушу өзүм келип, ушу карындашымды көрүп, ден соолугун сурап, ушу аста болсо бир аз ушу салымыбызды кошуп, дары дарман болсо да жарап кетсин деп айтып жаткан. Анан өзү да келем жакта бир аз документтерди да бүтүрүш керек, бир жумуштарым бар эле, барам деп өзү келе албайт. Тилекке каршы билеттин кымбаттыгы ошонун эмесинен келе албай, анан бизге аманат кылып кече күнү ушу 81.900 акча которуптур, сом менен. Ошо 70.000 болуп түштү. Ушу 70.000ди өз дарегине алып келип, буюрса аманатты азыр тапшырайык деп отурук иншалла. Ушу Азамат Байматов акебизге Аллахым разы болсун. Канча деген муктаж адамдарга, ушундай кыйын акыбалда турган адамдарга колунан келген жардамын кылып, Алла разылыгын табайын деп жаткан акебизге Аллахым разы болсун. Ушу Азамат акебиздин фондусуна ушул жалпы кыргыз элим садака иштерин жасап, Алла разылыгын табайын деп баарыңыздар ушундай жакшы иштерди кылып келатсыздар. Сиздердин да берген садакаңыздар кабыл болсун. Ошо биз мына азыр дарек алып келип акчабызды тапшырып берип атат иншалла. Урматтуу элим, ким кол сунган болсо, мына көт түкүрсө көл болот деген ушул экен да. Баарыңыздарга разыбыз. Алла разы болсун. Азамат иним, бар бол, ден соолуктуу бол. Мына берген аманатын мына апасына берип атам. Жетти дарегине. Жакшылыкка бир дарындуу дармегине болсо да жардам болуп кетсин. Рахмат. Аллах разы болсун силерге да. Ушу Азамат жигитке дагы рахматымды айтам. Жалпы кыргыз элине да рахматымды айтам. Ушу кызым келгенден бери ар бир адам биркеден болсо дагы кошумчаларын кошуп берип атат. Кызымдын дарегине жетти, буюрса. Рахмат. Аллах разы болсун. Аллахым разы болсун баарыңыздардан. Рахмат баарыңыздарга. Баарыңыздарга Аллахым разы болсун. Эки күн акырет бактылуу болуп берсин Аллахым. Баарыбыз бириксек, бир муштум болсок, буюрса баарыбыз көп оор кырдаалдан чыгып кетебиз иншалла. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү күндө коомчулукта, элдин арасында ушундай кыйынчылыкка дуушар болгон жана ар кандай аты жаман ооруларга чалдыккан канчалаган боордоштор жашап жатышат.
акыбалдары чындыгында өзүбүзгө салыштырып карап көргөндө оор акыбалда. Бирок ошондой кыйынчылыкта турган бир туугандарыбызга кайдыгер карабай туруп, колунан келген колдоосун жасаган ар бир мекендешиме сөзүм башында ыраазычылыгымды билдирем. Бул жерде башка улут же башка эч кандай эч жактан жардамы жок эле. Эл өзү менен өзүбүз аракет кылып, карапайым эл бири бирибизди жакшы түшүнүп, мына ушундай кол сунууларды жасап, бүгүн канчалаган боордошторубузду колдон буттан алып, жашнакай кылып туруп, жардамыбызды берип, катарыбызга кошуп алган учурларыбыз жүздөп саналат. Достор, жүздөп саналат. Бизде бардыгынын мына списоктары бар. Канчалаган боордошторубуз мына Кыргызстандын медицинасын алы жетип жетпеген мезгилинде биз аларды чет өлкөгө, өнүккөн өлкөгө алып барып, жашнакай жакшырып келгенине себеп болуп атабыз. Эми бул жерден айтайын дегеним, алардын катарында дагы кыйынчылыкта кабылып, мына оор дарт менен чалдыгып алышып аткан Анара деген биздин карындашыбыз, боордошубуз алыскы мына Москвада ден соолугун чыңдоо максатында ошол жакта бүгүн дарыланууда. Бирок акыбал чындыгында оор достор. Мындай акча каражатында көп талап кылган бул оору бир үй бүлөнү алы жетпей атат. Бирок биздин, сиздин, ар бирибиздин аракетибиз өтө зарыл болуп турат. Бир муштумдай түйүлүп, мына 5 манжа бөлөк билек бир деген ушундай ата сөзүн колдонуп аракет кылайлы. Анан себептүү дүйнөдөбүз, себепкер болуу гана мүмкүнчүлүгү бизде бар. Жакшы сөз гана бизге бирибизге болгон ушундай бир жүрөк жылтарлык сөзүбүздү айткым келет. Мен дагы элге ыраазычылыгымды билдирип, жакшы сөзүмдү айткым келет. Анткени ушундай ынтымак, ушундай мезгилде бизге ишеним артып, колдоо көрсөтүп атат канчалаган бир туугандарыбыз. Мактоолор бир гана Кудайга таандык, Кудайга болсун, жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Анан ушул Анара карындашыбызга да колдон келишинче көп жардамыңыздарды беришиңиздерди мен өтүнөт элем. Ошо эч бир ата эненин алдында балдары оорубасын. Ар бир ата эне түшүнүп билет. Балдар ооруса өтө кыйын акыбал ата эне үчүн. Ошон үчүн достор, туура түшүнүү менен кабыл алып, анан ушул Анараны дагы бизге маалымат берип, ушундай Анара деген ушул жерде кыз өтө кыйналып атат, чындыгы муктаждыкта болуп атат деп кайрылган Каныбек байкеге рахмат. Каныбек байке, Алла сизден ыраазы болсун. Үй бүлө кыздарыңыздын, балдарыңыздын жакшылыгын көрүңүз. Ушундай бир себеп болуп атканыңыз, Аяз байке, ошол эле Кутман, мына ушул Кутманга Кудайым эки дүйнө бактылыгын берсин. Мен аябай рахматымды айтам. Ошол Шаке байке, сиздерге Кудай ыраазы болсун. Ошол аманатты ошол жактан алып барып тапшырып, жумушуңуздардан калып, убактыңыздарды бөлүп, ошол жерден Москвадан нарака барып бергениңиздерге рахмат. Жумушуңуздарды токтотуп, алтындай убактыңыздарды бөлүп, рахмат. Ушул ниетибиз деле ушул. Биздин да максатыбыз ушул. Эч бир жан оорубасын. Биз колдон келген аракетти жасаш керек. Биз да кур эле Кудайдан үмүт кыла бербей, Кудай ыраазылыгы үчүн бир жакшы ишти жасап коюп туруп, жараткан биздин үй бүлөбүзгө, бала чакабызга амандык бергин деп, ушул ишти кылган ишибиздин жакшы урматына бизге амандык бер, ден соолук бер, ыйман бер деп тилек кылып атабыз. Ошондой тилекти баарыбыз үмүт кылып атабыз Кудайдан. Ошол достор, анан мына Москвада ушул Анара карындашыбыз кыйналып атат. Кече жакында Турцияда дагы бир ата энеси жок бир карындашыбыз барып, алданып барып калып кеткен экен. Биз ошол карындашыбызды алдырттык Кыргызстанга билетин алып. Достор, ошон үчүн карындашын эч убакта кыргыз кыйынчылыкта таштаган эмес. Биз таштабашыбыз керек. Биздин кылган иш баары Кудайга маалым. Биз көрсөтүп дагы, көрсөтпөй дагы иштер жасап атабыз. Бирок бул Кудай астында өз сыйлыгын бере турган иштер. Бүгүнкү күндө биз кылган ишибиз бүгүн көзүбүзгө көрүнбөсө дагы кайсыл бир мезгилде ошол өз жыйынтыгын берет буйруса. Ошон үчүн талыкпай аракет кыла берели достор. Эч ким оорубасын, Кудайым буйруса. Анан ошол Аскат байкеге деп чогулган каражаттын мына бүгүнкү күндө 82 000 сомун 81 600'тү биз Москвага эки мекендешибизге жөнөттүк. Ал жерде дагы бир мекендешибиз дагы боор оорусунан чалдыгып кыйналып аткан Асылбек деген боордошубузга дагы 81 600 жөнөттүк. Кудай буйруса Москвадагы эки мекендешибизге жөнөттүк. Мунун баардыгы сиздерден келген каражат. Элден келген каражатты элге биз отчет катары айтып атабыз. Муну туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Кудай буйруса жакшылыкта гана жолугушайлы. Дайыма ынтымакта, биримдикте болуп, өлкөбүз өнүгүп өсүп, өз мекенибизде Кудай буйруса мындай жакшы жыргалчылык менен жашаш күндү мындай жараткан насип кылган болсун. Эч кимге оорубагыла, баарыңар аман эсен болгула.